УКМК эң керектүү делген 500дөн ашык дары-дармектин баасын арзандатылганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык мекемелер аралык жумушчу комиссия фармацевтикалык компаниялар менен биргеликте биринчи кезекте керек болгон дары-дармекти арзандатуу иштерин жүзөгө ашырды. Баалардын реалдуу абалына такай мониторинг жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы Саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары-дармек жана медициналык буюмдар департаментинин сайтында жайгаштырылып, коомчулукка жеткирилип турат. Өлкөдөгү ири делген 3 фарм компания менен келишимдер түзүлүп, дары-дармектердин баасы 10%дан 68%га чейин арзандаган. Алардын арасынан эң керектүү болгон Кликсан, гепарин жана башка дарылар 10%га, тагыраагы 350 сомго чейин арзандаган. Алсак Кликсандын мурунку баасы 3550 сом болсо, эми 3195 сом болгон. Баасы төмөндөтүлгөн дарылардын тизмесин ушул сыяктуу 500дөн ашык дарылар толуктайт. Буга чейин УКМКнын Алайдагы бөлүмүнүн ачылышында атайын кызматтын төрагасы Камчуек Ташиев мындан ары да дары-дармектер арзандай турганын билдирген болчу. Биздеги дарылар бүгүнкү күндө эң азы 3 эсе, эң көбү 10 эсе кымбат сатылып атыптыр. Мунун бардыгын атайлаган, даярдалган адамдар, биздин мамлекеттик кызматкерлер менен чогуу, биздин врачтарыбыз менен чогуу, чоң мафия түзүлгөн. Мына ошол мафияны азыр бетине ачтык. Коомчулукта дары-дармектин баасы кымбат болуп жатканын билдирип, нааразы болгон тургундар жеткиликтүү баалар болгону оң дешет. Арзандаш керек да, бизге ошон пенсионерлерди пулу дарыга жетпей атат, кызым. Bir давлениянын дарысын мен кече 345 сом алдым. Эми аны канча күн ичебиз, кампиргебиз билбейм. Ушу пенсиялар болсо аз, жетишпейт. Ошон үчүн арзан болсо бизге жакшы болот да. Кымбат болот да. Өзүм давлениям көтөрүлөт, жүрөгүм эме алат, жаран кымбат дарыларды. Жалал Абад облусу боюнча жалпы 44 фарм компания милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен кызмат ашат. Алардан жарандар тизмеге киргизилген 50 дары-дармекти жеңилдиктер менен алышчу. Деген менен эми эң керектүү дарылардын баасындагы өзгөрүүлөрдү дарыканадан сурап көрдүк. В основном простудага кете турган именно кардиологический препараттар билиниктүү сенадел арзандап калган. Эң ходовой ошо бронкексиндер көп эле суммага арзандап калды. Азыр 94 сом болуп калды. Основном ошолор простудага кете тургандар давление алган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200дөн ашат. Ал эми дарыканалардын саны 3200дөн көп. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарында жайгашкан. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.